Екі антеннаны алмадық та олар. Полный болса деймін, мыншалай. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Иштериңиздер жакшыбы? Кыргыз элим, интернет жакшы эмес болгон үчүн тилекке каршы эметип атабыз. Биринчиси ошо үзүлүп калды. Баардыгыңыздар бөлүшүп, комментарий калтырып, лайк басабыз. Биз колубуздан келишинче сиздерге түздүү эфир алып берүүгө аракет кылабыз. Адамдар кирсин азыр. Жакшы эле угулуп атабы биздин үнүбүз? Айтыңыздар. Баары эле жакшы эле угулуп атабы, жакшы эле көрүнүп атабы? Андан кийин сиздерге бул эмне тема экенин, эмне экенин сиздерге азыр ачыктап бергенге аракет кылабыз. Урматтуу кыргыз элим. Жакшы угулуп атабы? Комментарий жазсаңыздар, сиздерди күтүп атам. Баарыңыздарга урматтуу кыргыз элим, ассаламу алейкум. Урматтуу кыргыз элим, сиздерге айтып кете турган нерсе, бүгүнкү маселе бул адамдын башына негизи мындай нерсени салбасын. Бирок кандай болгон күндө дагы ушул адам баласы аргасынан буну айтууга мажбур болуп жатабыз. Баардыгыңыздарды ушул эфирди көрүп, баардыгыңыздар көңүл бөлүп, өзүңүздөрдүн оюңуздарды жазасыздар деп ишенем. Урматтуу кыргыз элим, баарыңарга кайрыларым. Ассаламу алейкум. Иштериңизде ийгилик болсун. Сиздерге айтып кете турган нерсе, азыркы убакытта Талас областында Бакай Ата район Оро айыл өкмөтүндө болгон окуяны сиздерге чагылдырып беребиз. Ошол Оро айыл өкмөтү азыркы айтылган жери Кыргызстан айылы болуп эсептелет. Ал Кыргызстан айылы менин айылым. Мен ошол жердин адамы болуп эсептелем. Бирок урматтуу элим, мен дагы бул каргашалуу окуяны угуп алып, мен тынч жата алган жокмун. Бакай Кашкарбаев бул жакта биздин жеңебизди эфирге чыгарган экен. Менин да эфирге чыгып атканымды билип, мага да кайрылгандан эфир кылып берүүнү туура көрдүм. Эмнеге дегенде чындык ар убакытта айтылышы керек. Качан жегичтер, уурулар, бандиттер жана башкалар жыргап боштондукта жүрө берет. 500 сом урдаган адам капаста 500 000 доллар урдаган адам өмүрүнө кол салгандар воляда. Ошол мени өкүндүрөт. Урматтуу кыргыз элим, баардыгыңарга айтып кете турган нерсе, мен жана кыска жана нуска түшүндүрүп кетейин. Бул окуя 2017 жылы болгон окуя. Ошол убакытта маңдай теске жашаган өзүнүн кошунасын болгондо дагы бир уурудан, бир жерден, бир айылдан болгон адамдын кызын алдап, күч колдонуп, зордоп салган. Бул мен чолпон байлык бала болом деп, Камил деген бала болом деп, өзүн СМС жазып, телефондон жүргөн экен. Ошол убакытта эшикке чык деп айткан убакытта эшикке чыккан экен. Эшикте эч ким жок экен деген кезде ошол жерде маңдай теске жашаган курал аттуу адам болуп чыккан экен. Урматтуу кыргыз элим, баардыгыңар туура түшүнүп, туура кабыл алгыла. Бул урматтуу кыргыз элим, силерге жана укук коргоо органдарына кайрылуу болуп эсептелет. Мен баардыгын силерге түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Менин сөзүмдү бөлүп, ар кандай СМСтер жазганар токтоткула. Мен силерге көңүл бөлүп, башка нерсени ойлоп калып жатам. Урматтуу элим, бул СМС жазып, анан кийин эч ким жок экен деп кайра WhatsApp'тан жооп бергенде чык деген экен. Ошол убакытта маңдайынан өзүнүн кошунасы болуп чыгат экен. Ошондо ал
кыз ошол жерде окуп жаткан экен, эме Бишкекте окуп аткан экен. Кийин окууга келгенде аркасынан келип, жанында эч ким жок экенин билип, булар зордоп салышат. Зордогондон кийин ошол үй ошол кыздын атына жазылганын билишип, чындыгында бул кыздын үй бүлөсү чындыгында айылда жакшы турушат. Булардан акча өндүрүү максатында жана ошол квартираны өздөрүнө алуу максатында ушул нерсени бир канча кылмышкерлер ишке ашырган. Ошону ишке ашырып жасашып туруп, бирок эч убакытта эч ким жазасын алган эмес. Ошол жасаган бир кылмышкер зордуктоо фактысы эмес, алдамчылык фактысы менен 3 жылга соттолгон. Бирок 3 жылга бул өтө аз. Бирок урматтуу кыргыз элим, бардыңарга айтып кетейин. Бул жанагыл жанындагы жан жокөрлөрү соттолбой азыркы убакытта майрамдап жүргөн убактысы. Ошондой ким катышкан болсо, ким эметкен болсо ошол кылмышка шектелген жана ошол кылмышка колу менен кылганды катыштыгы болгон адамдар моюну менен тартышы, жазаны тартышы абзел. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, бул кайрылуу силерге. Экинчиден, бул менен эле ал кылмышкерлер бүтүп калбай, азыркы убакытта силерге көргөзөм. Бул жерде эжеден да азыр интервью алабыз. Бул жакта эже, бул жерде эже жатат. Эженин азыркы убакытта акыбалы тура албайт. Ошол 2 машинаны алдап кетип, $10,000 тегерегинде ошол алдап кетип, ушул үй бүлөлөрүн, ошол бул жакта үй бүлөнүн ушул майып болуп калышына себепчи. Эмнеге дегенде 3 жылдан бери ушул иш чечилбейт, акыйкаттыкка жетпейт. Акыры бир адам майып болуп, бир үй бүлөнүн тагдыры талкаланып, ашмалтайы чыгып жаткан убактысы. Мен силерге ошону гана ачыктап берүүнү туура көрдүм. Бардыңарга айтарым, урматтуу кыргыз элим, жапатырмак эч кимгер мындай нерселерге кайдыгер карабагыла. Азыркы убакытта дагы айтып кетейин. Матраимов тууралуу бир нерселерди айтып атасыңар. Матраимов тууралуу азыркы убакытта биз сүрүштүрүп көрсөк, кылмыш иши толук жабыла элек экен. Алар дагы уурулар кимиси жеген болсо, кимиси урдаган болсо, сөзсүз түрдө жазага тартылышы керек. Урматтуу кыргыз элим, азыркы убакытта ушул айдын 14-үндө митингге чыгарабыз деп жатышат. Митингге эч кимдер чыкпаганга чакырам. Андан көрөк чечилбей жаткан ушул окшом маселе жана башкалардын баарын чечкенге, ошолорго жардам бергенге аракет кылгыла. Көчөгө чыгып отурганда биздин эч нерсебиз чечилип кетпейт. Күндөн күнгө экономикабыз ылдый болуп, биздин тагдырыбыз дагы да талкалана бериши мүмкүн. Американын адамдарына, батышчылдарга жана башкаларга эч кимисине алданбоого чакырам. Урматтуу кыргыз элим, силерге азыркы убакытта ошол кордолгон кыздын ата-энесине мен сөз берем. Ошол эженин өзүнүн оозунан уккула, эмне болгон, кандай болгон баштан аяк силерге чагылдырып берет. Бул укук коргоо органдарына, сот органдарына жана башка кайсы бир күч органы болбосун, бардыгына биз кайрылабыз. Азыркы убакытта президент Садыр Нуркожоевичке кайрылабыз. Аттуу баштуу кишилер, Кыргызстанга аты чыккан адамдар дагы ушуга өзүңөрдүн оюңарды айтып койгула. Урматтуу кыргыз элим, биз эч убакытта мындай жаман иш болгондо кайдыгер карап, унчукпай туруп калган эл эмеспиз. Жапатырмак баардыгыбыз жардам бергенге аракет кылалы. Бунун бышык чындыгына жетели. Менин айылдашым, мен ошол бул эжени мен көп убакыттан бери көрүп жүрөм. Өзү ишкерлик менен алектенген адам. Азыркы убакытта ал жактагы адамдар кырышасы болгон үчүн ар кандай каралоолор кылып, сотту жылдырган 3 жылдан бери эч убакта реакция кылбай келип жатат. Ошолорго жакшы реакция болуп, жанагыл уурулар, жегиштер жана кылмышкерлер сөзсүз түрдө жазасын алышы керек. Силер бекер лайкыңарды, бекер эмеңерди эме кылгыла. Урматтуу кыргыз элим, бөлүшкөнүңөрдү аябагыла. Ошон үчүн айтып кетейин, азыркы убакытта өзүңөр бардыгын көрөсүңөр. Мен бул жакта сөз берем. Сүйлөй бериңиз. Кыргыз элим,
урматтуу кыргызстандыктар, биз силерге кайрылууга аргасыз болдук. Бул маселени РУВДдан жана ошондой эле прокуратурадан соттор чече турган бир кылмыштуу иштерди биз элге салууга аргасыз болуп турам бүгүнкү күндө мен. Биз ушул мыйзам чегинде, мыйзамдуу өлкөдө жашап аткан жаран катары ушул мыйзам чегинде чечилет деп 3 жылдан бери орган тарап менен күрөшүп атам, бирок эч кандай жыйынтык бербейт. Биз көргүзгөн кылмышкерлер жазага бүгүнкү күнгө чейин тартылган жок. Кылмышты 5 адам жасаса, бирөөсү кирет деген гана принципте турушат экен бул орган тарап. Биз тергөө жүрбөгөндүктөн толук кандуу, бир тараптуу болгондуктан бардыгы, өзүбүз тергегенге, өзүбүз тактаганга болгон күч аракетибизди жумшадык балабыз үчүн, кызыбыз үчүн. Анан ушул кылмышкерлер ушундай иштерди жасап, колуңан эмне келсе ошону жасап кылып алууга эч нерсе келбейт. Ишенген адамым бар деп айтты Эшенкулов Канай. Бул жерден бардыгын уюштуруп жасаган ошол кылмыштын башында турган Эшенкулов Канай болуп чыкты. Өзүбүздүн тууганыбыз, айылдашыбыз, бир уруудан болобуз. Бардыгы ачыкка чыккандан кийин мен ишенген адамдарым барынан ушул ишти жасап атам деп айтты. Эч кандай силердин колуңардан эч нерсе келбейт деп айткан. Ошол 1 жыл, 3 жыл чуркап атабыз, мына 1 жыл башында эле кылмышты бир 2-3 айдын ичинде биз ачтык. Ким бар экенин, бул иште кандай уюшулганын, кандай аракеттер болгонун айыл тараптан да элдер айтып турушту бизге. Ошентип кылмыштын бети толук ачылган. Эшенкулов күнөөлүү болуп бул жерден бардыгын уюштурган, ушул квартираны тартып алууга аракет жасаган. Башындагы бул 2 машинаны, квартираны, гаражды баарын өзүнө каратып алууга аракет жасаган Эшенкулов Канайды эч убакта жазага тартууга орган тарап макулдугун берген жок. Анткени күнөөсүз деп эсептебейт. Эшенкуловдун жана Абдыбековдун үстүнөн кылмыш иши козголгон, өзүнчө дагы Кулчунов жазасын алып 8 жылга камалган. Андан кийин бул сырттагы турган 2 адамды үстүнөн иш козгошкон. Биз мындай башыбыздан өтпөгөндөн кийин биз арыз жазуу менен гана чектелдик. Орган тарап биздин оор кылмыштын бардык түрүн жасаган булар. Бирок ошол зордуктоо боюнча, ошол эле акча талап кылуу боюнча дагы кармалып турган бул кылмышкерлерди ошол статьялар менен иш козгогон жок. Анткени кылмышкерлер тарап менен орган тарап чогуу эле бир иш жасап аткандай көрүнүштү жасап атат да булар эмнегедир. Менин кызым ушул иш болгондон кийин биз 1 айдан кийин билдик. 1 ай чамасынан 1 ай өтүп билдик да ушундай болуп кеткенин. Бул кылмыш ушул эмеге чейин жеткенин. Баягы биз соодада жүргөн адамдар Казакстанга миграция жолунан картошка, алма киргизип, өзүбүздүн ишибизди жасап, соода түйүндөрүн иштетип, колубуз бош болгондуктан күнүгө телефон аркылуу гана сүйлөшүп турганбыз кызыбыз менен. Улуттук университеттин 4-курсунда окуучу кызым. Анан кызым 1 ай чамасында бизге айта албай калат. Бизге айткан учурда уже кеч болуп калган. Үйдүн документтерин баягы кызыма жазылган квартира бар эле. Биз өзүбүзгө жаздыра албай, убактыбыз жетпей тайкесинен кызыбызга өткөргөнбүз ал квартираны. Кудай бергенде турган 104-сериядагы 2 комнаталуу квартираны кызымдын атына жазылып калган. Бул кылмышкерлер аны билет экен да, уюшкан топ артынан калбай 2 жылдай чамасында аңышат экен кызымды. Менин кызым деле күндө ар ким менен сүйлөшүп аткан эмес, бирок телефондорун таап, башка бир Чолпонбайлык болобуз, атыбыз Камил деген башка бир номерлер менен, ар кайсы номерлер менен чыга берет экен. Мен кызым бул мен тааныбаган адамдар менен сүйлөшпөйм. Мага да айткан, Чолпонбайлык бир бала чыгып атат, апа, эмне кылайын, магазинге келип мени жактырып калыптыр дегенден, мейли сүйлөшүп көр, ата-энесин сура биринчи дегем. Бирок ата-энесин айтыша алган жок, алар анан сүйлөшпө дегенбиз. Менин кызым тааныбаган адамдар менен сүйлөшпөйм деген экен. Анда кел сыртка чык, мен сыртта турам деген экен. Сыртка чыкса ошол эле кошунабыз, баягы 6 жолку соттолуучу наркоман десек болот ал адамды. Ошол турган экен, ошол жерде. А менин кызым эч ким жок экен деп кирип баратса, мен болчумун Нурзада деп айтат экен. Анан
сиздин уятыңыз барбы, сиз деген чоң адамсыз да, эмне деп турасыз ошондо деп кызым өз ордуна коюп, менин кызым деле аябай мындай бир нерсени өзү чечип кеткен бышык эле кыз болчу, баягы ордуна койдум деп ойлойт экен баягы бала неме. Аны менен эме айтып, экинчи чалбаңыз, уятыңыз жок экен деп баягы өзүнчө кирип кетет экен үйгө. Ал учурда булар чалбай калышат. Андан кийин окуусун октябрдын аягында келет кызым. Баягы жумуштарыбыз көп болгондон кийин окуу жайдан суранып, биз бир аз кечирээк келген, октябрдын аягында келет. Бул кыздын аркасынан алдынан түшүп, подъездин алдынан чыгып, окуу жайынын алдынан чыгып, баягы аябай аңдып менин кызымды зоруктап кетишет экен. Бул Кулчунов Курал дегени. Бул кийин кармалганда Кулчунов Курал кармалгандан кийин өзүнүн түшүнүк катында көргөзүптү. Мени бул Эшенкулов Канай жумшаган, акча Канайды колчу, үйдүн договор залогко койгузган доллар ошол Канайды колчу. Биз көргөзмөгө эле алып келип, 2 аял менен кыздын колун койдуртуп эле кайра өзүнө алып барып бергенбиз деген түшүнүктөрүн биз өз көзүбүз менен 4 адам окудук. Кийин кармалгандан кийин Кулчунов. Бирок ошол эле Эшенкулов баягы кармалып бет ачылып турса дагы кылмышта ошол эле көргөзмөлөрдү тергөө органы Аникеев Нурмухаммед деген тергөөчү караган, биринчи Роводда, Ленинскийде. Ошол тергөөчү жокко чыгарат, буну жок кылып жиберди кийин көз алдыбызда. Кийин мурун мындай иш башыбыздан өтпөгөндөн кийин биз буну же көчүртүп албаппыз. Ал биз эми тергөөгө кирише албайт экенбиз дагы. Кылмышкерлер кандай түшүнүк берет, кандай сурак протоколун берет, биз сотко чейин эч кандай кирише албайт экенбиз. Ошол окуган боюнча калганбыз. Анан берде Канай деген бар экенин угуп, биз биринчи айылдан келгенде эле ушул Эшенкуловдор менен иш кылат, ушулар менен наркотик ташып иш жасап жүргөн Төрөгелдиев Асейин деген уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсүнүн алдында иштеп жүргөн уюшкан топ өздөрү ушундай бир чоң иштеген балдар деп айтылган айыл тараптан. Анан Курал биз Канайды чакырдык, тууганыбыз. Сен ушул иштин баарын сен жасап аткан турбайсыңбы десек, аябай актанып ал күнү мен эмесмин, мен мындай ишти жасабайм. Мен деген сиздерге тууган болом, мындай ишке кантип бармак элем деп өзүн өзү аябай актанды, карганды. Эгер ушул акчанын же сомдун ушул бир катыштыгым болсо сиздин астыңызга өлүп бергенге чейин даярмын деп өзүнүн бир кан карганды да. Келинчегин ээрчитип келген экен, ошол ичиндеги эгиз балдарым бар, ушунун да жакшылыгын көрбөй калайын деп каргангандан биз башында Эшенкулов Канайга ишендик баягы тууганыбызга. Тууган катары ишенип, ал күнү биз мейли деп анан телефон номерин таштап мага Канай кеткен ал күнү. Эртеси күнү Роводго барсак, баягы Кулчунов менин кызымды өлтүрүп кеткенге аракет жасап, тиги таласка чейин алып кетет экен. Ошол жерден үйдүн биротоло саттыкка койгузган договор зайым, менин үстүмө эмне үчүн арыз жазасың? Сен арыз жаза турган кимсиң, менин үстүмө арыз жаза турган? Сен үйүңдү биротоло саттууга койдуртам деп агентстволорго чалып, таластан бул жака алып келаткан жеринен кармалат. Ошол жерден түшүнүк жазганда баягы Канай жиберген, акча Канайды колчу, договор займага алып барган акчанын баардыгы Канайды колчу деп көргөзмө берет экен. Ал жерден оперлер, кармаган оперлер Канай деген ким, бул кылмыштын баарын Канай жасап атыптыр деп айтышты. Анан мен Эшенкулов Канайга кайра чалдым. Эми биз Роводун алдында турганбыз ошол күнү. Ленинский районунун Роводунун алдында турганбыз. Ал жерге Канай келди. Келип, мен тараптан менин энем, менин кызым, мен кайнагам, дагы бир машина ошол эле уюшкан Эшенкулов Канай, Абдубеков Амантур, Курал дегендер дагы бир жабырлануучулардын 2 машинасын алып кеткен экен. Алар дагы арыз жазып ошол жерде турушкан, алар дагы. Аларда да бир 4 адам, 5 адам бар болчу. Куралдын өзүнүн бир тууган иниси да бар болчу, ал жерде 9 адам бар болчу. Ошол жерге Канай келди. Баягы чалгандан кийин Канай келип, баягы сен жасаган турбайсың ушул ишти, эмне үчүн мындай кылдың, тууган, өзүбүз тууган болсок, эмне үчүн мындайга бардың? Сен айылдашың, сенин карындашың, сенин ханың го деп биз ушинтип айтып аттык. Баягы бул сөздөргө Канай чыдай алган жок. Эже дагы менин машинамды эмне үчүн алып кетип, сен 1 ай эмес 2 ай убакыттан бери качып жүрөсүң деп экөө баягы уруша кетишти ошол жерден, Роводун алдынан. Баягы эмоция калгызып өзүн кармалып калдым деп ойлоду Канай. Ошол жерден айтты, мен Куралга виза жазатып койгом.
2 күндө бул биздин Кыргызстандан чыгып кетмек. Силер кимди каматат элеңер көрөт элем деп айтты да. Биз Канайдын бул сөзүнө баягы өзүн өзү ачыктадык ал жерден. Виза жасатып койгон Кулчуновго. Мен бул өлкөдөн Кыргызстандан чыгып кетсе, силер кимди карматып, кимди каматат элеңер деп айтты. 9 адамдын көзүнчө. Канай өзү да билет бул сүйлөгөн сөздөрүн. Ошол жерде угуп аткан адамдар да билет. Эгер Канай жок болсо, ошол жерден эмне үчүн виза жасатып койгондугуна өзү ачыктап айтты. Берден баягы Төрөгелдиев Асейин деги крышалары бар экен, бунун бардык ишти ачык болсо дагы жабып атат бүгүнкү күнгө чейин. Ал күн өтүп биз тергөөгө чуркап аттык. Канай ошол бойдон кетти. Колуңардан келгенин жасагыла, мен шаардын 4 жакка чөйгөн адамдар менен иш жасайм, колуңардан эч нерсе келбейт деп кетти ал жерден дагы. Биз ошол менен Аникеев Нурмухамед деген тергөөчү биздин ишибизди карап атты. Бул жерден баягы 2 машинаны алдап кеткен берене боюнча ал убакта 166-берене 2-бөлүгү 3-пункту менен иш козголгон, 4-бөлүмүнүн 4-пункту менен иш козголгон, баягы уюшкан кылмыштуу топ катары. 166-берененин 2-бөлүгүнүн 2-пункту менен квартира боюнча иш козголгон, кылмыш иши. Дагы 125-берененин 2-бөлүгү 2-пункту менен иш козголгон. Баягы 3 кылмыш иши козголгон булардын үстүнөн. Анан тергөө бир жактуу жүрүп жатты. Ал жерде көргөзгөн Кулчуновдун көргөзмөсү кийин жок болуп кетти. Кийин соттон билдик, аны биз тергөөчү бизге көргөзбөйт экен учурунда. Бул жерден тергөөчү Аникеев аябай тергөөгө баягы 2 ломбардпыз деген аялдарды да чакырган жок. Бирөөсүн гана чакырды, кийин бир сотко ишти кетирерде чакырды. Сапар Алиев Жеңиш деген кармалыптыр, менин кызымдан акча талап кылып Ош базарынын жанынан, аны чакырган жок. Ошол эле Канайды, Эшенкуловду да чакырбай жапканга аракет жасады бул кылмышты. Бул кылмыштын мындай тергөөсүз баягы бизди айтты, иштин убактысы келди, буну сотко өткөрүшүбүз керек деп ишти бөлүп, Кулчуновдун үстүнөн ишти бөлүп сотко өткөрдү. Ленинский райондун сот Касымбеков, Кубанычбек Касымбековго тийди сот судья. Ошол биздин ишибизди карады. Тергөөсүз болгонун биз ачыктап айтып турдук. Биз кол койбой тергөөдү сотко жибербесек да болмок, бирок ал өзүнүн компьютерунан бизге мына уюшкан кылмыштуу топтун үстүнөн иш козголуп жатат, эже кол коюңуздар, бияктан бөлүнгөн иш бар, Кулчуновду каматып жиберели, убактысы келди деп бизди болбой колубузду койдуруп алды. Көрсө бул ишти бөлүү максатында жасалган экен. Баягы кандайдыр бир күчтөрдүн киришүүсүнүн артында болгон иш бул. Анан Касымбеков дагы бул судья Касымбеков сот эмне үчүн бул кылмыш иштин тергөөсү жок барган кылмыш ишке чечим чыгарды. Мен бүгүнкүгө чейин ошол жерден айтып аттык. Ишти кайра тергөөгө бергиздер. Бул жерде толук кандуу тергөө болгон жок. Беттештирүү да болгон жок. Бул жерде бир топ адамдар суралган жок деп айтып аттык. Бирок Кулчунов жазасын алып кете берсин, бөлүнгөн иш боюнча келет калганы деп. Кулчуновго 166 алдаучулук беренеси боюнча 4 жыл, машина боюнча 166 берененин квартира боюнча дагы 4 жыл, жана 125 берене менен кызымды өз эркиндигинен ажыратып жүрүү боюнча 3 жыл берди дагы. Сот Касымбеков Кубанычбек бул өзүнүн эмесин өкүм чыгарды. Баягы бул жерде биздин эч кандай баягы үйүбүзгө тиешелүү документтер да болгон жок. Ал жерде 2 машинаны дагы документтерин коюп, баягы сот процесси мындай мыйзам бузуучулук менен өттү. Биз али күнчө мына 3 жыл болду биздин үйдүн квартиранын тех паспортун бүгүнкү күнгө чейин биз али көрө элекпиз кимде экенин. Эшенкулов экенин билебиз, бирок бул тергөө убагында ушул үй үчүн, квартира үчүн бир кылмышкер камалып атат, ал 2 машина үчүн камалып атат. Мисалы, ошол жерде сот процесстеринде, ошол эле тергөө убагында биздин үйдүн документтери жана ошол эле
жоголуп аткан машиналардын документтери ошол жерде туруш керек экен, бирок тилекке каршы анын баардыгы турган жок. Бүгүнкү күнгө чейин биздин квартиранын техпаспорту, залогту кимдин колунда экени белгисиз. 2 аял ломбард иштеген, эч кандай ломбард болбой чыкты. Биз өзүбүз баягы тергөө жүрбөгөндөн кийин тактадык аларды. Бир тууган эже сиңдибиз деп айткан, жолуккан кезде алар мага. Эч кандай эже сиңди эмес экен. Кийин мурун дагы эч кандай ломбардка акча берип жүргөн адамдар эмес экен. Ломбард иштеген, тастыктаган документтери да жок экен колунда. Баягы кылмышкер менен кошо келип эле кызымдын колун койдурткан, булар деле бир ошол кылмышка тиешеси бар деп биз көргөзмөнү берип атабыз, бирок бүгүнкү күнгө чейин ошол 2 ломбард иштеп баягы акча берип, күрөөгө акча берген катары ушул 2 аялды алиге чейин тергөө ким экенин али аныктаган жок. Ошондо бул жерде мындай болуп атат да, сиздин ошол кызыңызга булар кол салып, андан кийин кызыңыздан акча өндүрүү максатында, андан кийин квартираны өзүнө чыгарып алуу максатында болуп атат да. Азыркы убакытта урматтуу кыргыз элим, азыркы убакытта квартиранын өзү кызыл китеби каякта экенин да билбейт экен, техпаспорту. Бүгүнкү күнгө чейин прокуратура дагы билбейт. 3 жыл болду ошол үй боюнча кылмыш иштери козголуп атат, бирок квартиранын документи кимдин колунда экенин алиге чейин тактаган жок али. Тергөө, канча тергөөдө мына Лилинскийден 4 тергөөчү тергеди. Анан бул тергөө бир жактуу болгондон кийин прокуратурага биз арыз менен кайрылгандан кийин буну Бекмаматов 2 жыл көзөмөлүнө алды, шаардык прокурор. Ал Лилинский 1 май районуна которду. Ал жерде тергөөчүлөр эч кандай тергөө жүргүзбөй койду 3 айга чейин. Анан ГУУДга которуп беришти бул ишти. ГУУДдан Байелинов буларды адвокаттан да ашык актап чыкты, бул кылмышкерлерди. Анткени кызыкчылыктары чоң экен, баягы булар ишти жасап көнүшүптүр, аябай баягы уюшкан топ. Орган тарап менен чогуу эле ишти жасап көнүшкөн экен, анткени биздин көргөзмөбүз менен деле ушуларды тергеп, биз менен беттештирүүгө алып чыкса болмок мыйзам чегинде. Бирок андай эч ким жасаган жок тергөөчүлөрдүн арасынан. Анан эми азыр ушул учурда Свердловскийдин 7-комунда ишибиз каралып атат дагы. Генеральный прокуратурадан 8-отделде Исмаиловдун бир катуу контролунда турат. Бирок дагы деле тергөөчүлөр бизди чакырбай, биринчи иштин эмне болгонун сураштырбай туруп, биринчи Эшенкуловду чакырыптыр тергөөгө. Анан бизди чакырды да, Эшенкуловдон кийин. Анан бул жерде шаардык прокурор Улан Абдуллабеков Свердловскийдин зам прокурору сизде деле акча болсо, кимге деле болсо бере аласыз да деген сөздү айтты. Бул жерде мен кимге деле болсо акча бар болсо бере алам, бирок бул жерде кылмыш иши болуп атпайбы? Мен үйүмдүн квартиранын документин койдуртуп, кызды коркутушуп, анан бул жерде кылмыш болуп турган жерден ал акчаны ким берсе дагы тастыктап тактаса болмок. Тергөө дагы бир тараптуу жүрүп атат. Ошон үчүн аргасынан мына азыркы жаңы бийлик келди. Мындай орган тарап бир кичине ойлоноор. Биз мыйзамды сыйладык. 3 жылдан бери эч жака бир соцсеттерге да чыккан жокпуз. Ушул элдин баягы жүрөгүн оорутпайлычы ушундай кылмыштар күн санап болуп атат учурда. Биз деле айтып бир нерсени айтып чыга бербейли деп өзүбүздүн ишибизди өзүбүз чечип кетели деп ойлогонбуз, бирок мындай болгон жок. Урматтуу кыргыз элим, мен сиздерден жардам сурайм. Кайдыгер карабашыңыздарды сурайм. Ушул биз орган тарап менен күрөшүп атабыз. ОПГ кылмыш жасады. Алар кандай буларга бир төлөп атабы же болбосо бир басым жасап атабы, орган тарап бул ишти баягы Кыргызстан кичинекей эле бир өлкөбүз да, бир ай 2 айдын ичинде тастыктап койсо боло турган ишти 3 жылдап созуп атат. Бул мыйзам бузуу эмес деп эч ким айта албайт мага. Мына мыйзамды өздөрү бузуп атат. Биз баягы карапайым эл бузбайбыз мыйзамды. Мыйзам чегинде чечилсин. Ушунча кылмыш иши, 4 кылмыш иши козголуп аткандан кийин ушул мыйзам чегинде чечилет деп аябай күтүп, сабыр тилеп өзүбүз жашап атабыз бүгүнкү күнгө чейин. Бирок эмнегедир орган тарап кызыкчылыктары чоңбу же бул ошол эле Төрөгелиев Асей сыяктуу төбөсү көргөн криминалдар бул орган тарапты дагы өзүнүн адамдарын коюп коюшканбы же мындай
тыгыз байланышы барбы булар менен? Биз бүгүнгө чейин булар менен күрөшүп атабыз, 3 жыл болду. Жабырланганыбыз бир болсо, күрөш бизге болгон бул күрөш өтө мындай адам укугун тебеленген өлкөдө жашап атканымды сездим да. Ушундай бир адам баягы демократиялык өлкө, мыйзамдуу өлкө деп айтылат Кыргызстан, бирок мындай иш болго келгенде бул эч кандай биз ага жооп бере албайт биздин өлкө. Экинчи адам ким? Экинчи адам бул ишке киришип аткан экинчи биздин өзүбүздүн айылдагы Самоха аттуу Кайман аты менен таанымал криминал дагы. Бул ишке бул Сагынтай экөөбүз да киришип атат эмнегедир. Же бул өздөрүнүн бир чогуу жасаган иштери барбы? Мен колум менен кармап алган жокмун, бирок Эшенкуловдун 3-чү жолу биз баягы тууган арасында чечели деп биздин квартирага келип, Эшенкуловдун жакын тууганы Максат кайнагам, Эшенкуловдун жакын тууганы Бакыт деген кайним болуп, биз өзүбүзчө баягы тууган арасында чечели деп Канайды үйгө алып келип, баягы өзүбүздүн сөзүбүздү, баягы суроолорубузду берип, Канайга эмне үчүн мындай иш жасадың деп баягы айтып аткан учурда өзү билгисте, аны Сагынтай деген Самоха аттуу криминалга чалып өзү ачыктады. Аны биз аны ким менен кантип иштеп атканын билген эмеспиз ага чейин. Ал жерден биз Канайга айттым, эгер сен жокмун деп эле актанып атасың, машинага чогуу барып, 2 машинанын чогуу сен 8 күнү менин кызымдын колун койдуруп, 9 күнү сен ошол эле 2 алдоочулук жолу менен алып кеткен машиналардын бирөөсүнө сен бир бөлүгүн, акчанын бөлүгүн санап атпайсыңбы, сен санап атпайсыңбы десем, сиз тергөөчү эмессиз. Биринчиден, мен сизге отчет бере турган сиз кимсиз деди. Андан кийин айттым, сен Кулчуновдун СИЗОго сен эмнеге кирип бардың, эмне үчүн сен кирдиң деп угулуп атат бул тараптан. Кулчунов камалып атат, сен жок экенсиң, СИЗОго эмнеге кирип бардың десем, СИЗОго киргенимди аныктай турган болсоңуз, мен сизге квартиранын документин дагы, 2 машинаны дагы бүгүн азыр коюп берем деп айтты да. Анан бул биз ага чейин деле квартиранын документи кимде экенин билген эмеспиз. Билсек дагы баягы баягы колубуз менен кармап албагандан кийин мындай толук ишеним болгон эмес, тергөө бетин ачыктабагандан кийин өзү ачыктады. Квартиранын документин дагы, 2 машинаны да азыр коюп берем деп айтты Канай. Азыр ушуну тактай алсаңыз деди да. Андан кийин бул жерде баягы кылмыштын бир 5-10 жеринен бул сөздөрүнөн кармалды. Бул кылмышты толук жасаганы аныкталып калды. Сен Кулчунов көргүзүп атпайбы, Канайдын акчасы болчу, кайерле Канайга алып бардык деп. Сен эмне үчүн жок болсоң, менин кызым арыз жазганда 3 сааттан Нурсадага чыгасың сен. Эмне үчүн ал кызга чалдың карындашыңа? Арызыңды ал, куралды издебе деп, эмне үчүн чалдың деп Канайдан кайра сурап аттык. Бирок бул суроолорубузга ал Канай жооп бербей койду ал учурда. Мен өзүм билем деди да. Мен өзүм билем, мен ишенген адамдарымдын баарынан иш жасап атам. Колуңан келгенин жаса деди. Аягында баягы кармалып, кылмыштардын бети ачылып, акча ошонуку экени болуп чыкты. Бардыгы ошондой болуп чыкты, баягы ортодо көп сөздөр болду. Мен баарын айтып бүтө албайм бул жерден. Анан бул жерден Канай кармалып, кылмышынын бети ачылгандан кийин колуңан келгенин жаса жеңе, колуңан эч нерсе келбейт деп айтты. Анан кылмышкерлер ушинтип кылмышын жасап алып, баягы ишенген, таянганы бар экен, булар ишти жасай берсе болбойт. Ошол жерден чыкты да Сагынтай деген Самоха аттуу Кайман аттуу менен таанымал ошол кишиге чалды. Мен бүгүн СИЗОго кирип барам ушул айткан сөздөрүңүз үчүн. Бакыт агам менен бирге бүгүн бир эле звонок менен азыр СИЗОго бүгүн Кулчуновго эми кирип барам деп айтты. Анан Сагынтай акеге чалып, ал Сагынтай аке эмнеге киресиң, кирбедиң беле деп ошол жерден билинип калды бунун киргени СИЗОго. Анан эми Бакыт аке менен кирем деп айтты Канай. Анан жыйында Сагынтай аке киргизген экенин, жана Сагынтай аке бул жерде катыштыгы бар экенин өздөрү ачыктады биздин көзүбүзчө.
Урматтуу бир туугандар, азыр мен түшүндүрүп коеюн. Урматтуу бир туугандар, кээ бирлөр айтып атат, бул жерде эмне болуп атат, эмне жөнүндө сөз болуп атат деп. Бул Талас областында, Бакай Ата районунда жана Ора айыл өкмөтүндө болгон окуя жөнүндө айтып жатат. Бул жакта кээ бирөөңүздөр түшүнүп атасыздар, кээ бирөөңүздөр түшүнбөй жатасыздар. Бул жерде кыз зордуктоо болгон. Бирок кыз зордуктоо менен алар камалбай, алдамчылык боюнча камалган. Болгондо дагы бир канча адам жасаган, бир эле адам ошол жоопкерчиликке тартылган. Ал адам азыркы убакытта абакта, бирок ал адамга аз убакыт берип койгону өкүндүрөт. Жана бир канча адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылыш керек болчу. Бирок 3 жылдан бери адилетсиздик болгон үчүн карапайым калкка, элге кайрылууга мажбур болуп жатат. Бул өзүбүздүн гана айылыбызда ошол жердеги адамдар калкалап жатат экен, ал кылмышкерлерди. Мен мындай айтып кетейин. Ушул жерде, могу жерде документтер турат, кыргыз эл, мына караңыздар. Бул жерде бардык документтер бар. Бүттүгү мынакей. Чыккан эмелер бар. Косколгон кылмыш иши бардыгы бар. Бирок акырына чыкпай жатат. Мындай документтер, мындай нерселер өтө көп. Берилген РП косколгон эме боюнча, бул гараж боюнча кийин косколду бул кылмыш иши. Бул кылмышкерлер эженин үйүн алуу максатында ушундай ыплас ишке барышкан. Жада калса гаражды да сатып жиберишкен. Мына бул жерде, мына ошол үйгө тиешелүү нерселер экен. Мына бүттүгү. Карап отурса кагаз өзү өтө көп. Болду, ушу жетет. Мына ушуга окшогон кагаздар өтө көп. Чамадан азыркы убакта. 3 жылдан бери эже чындыкка жете албай жатат. Ошон үчүн урматтуу кыргыз элим, силерге кайрылууга аргасыз болдук. Мен өзүм ошол айылдын жараны катары өзүмдүн милдетимди аткарууну туура көрдүм. Андан кийин, Азамат, бул жактагы эжеге сөз берейин. Бул жакта эже боюнча силерге кыска жана нуска айтып кетейин. Урматтуу кыргыз элим, бул эже ошол эле жанагы кылмышкерлер бул эжени алдап, бул эженин үйүндө жашап, швеясында иштеп, жумушка келип, ал кылмышкерлер бул эженин 2 машинасын алып кетишет. 2 машинасынын акчасы $10,000 тегерегинде болот. Андан кийин ушул кылмышкерлер ушундай кылгандан кийин эже азыркы убакытта 2-нчи топтон майыптын арасына кирип калды. Сотто адилетсиздик жок болгон үчүн азыркы убакытта эже пастелде жатат. Урматтуу кыргыз элим, биз мындай нерсени кайдыгер карап койгонго биздин жарандык позициябыз жол бербеди. Ошон үчүн бул эжеге толук силерге түшүндүрүш үчүн толук маалыматты бул эже сүйлөп кетсин. Урматтуу кыргыз элим, азыркы убакытта тагдыры талкаланган жанагы биздин карындашыбыз боюнча эже дагы так жана таза айып бергенге колунан келишинче аракет кылат. Кыргызстанда адилеттүүлүк болсо, келечегибиз болот десек, анда биз биринчи очерет ушул энелерди коргошубуз абзел болот. Американын жана башкалардын саясатын нары алып коюуга туура келет. Урматтуу кыргыз элим, баардыгыңар бөлүшүп, комментарий калтырып, өзүңөрдүн ой пикириңерди жазгыла. Эже, сиз өзүңүздү тааныштырып кетсеңиз, баштан баштап айтсаңыз. Саламатсыңарбы кыргыз элим? Катуураак айтыңыз, болбойт да. Саламатсыңарбы кыргыз элим? Урматтуу ажообуз Садыр Жапаров, башкы прокуратуранын башчысы Курманбек Зулушев жана ГКМБнын башкы жетекчиси Ташиев Камчыбек Кыдыршаевичке кайрылмакмын. Иштин жөнү мындайча болгон. 2017 жылы күз айларында менин кичинекей тигүү цехим бар. Ошол жерге аял күйөөсү менен Амантур аттуу таластык жигит иштеп калат. Ал иштеп жүргөндө жашар жери жок. Батирлеп жүргөндө мен аны өзүм үйүмө бекер жашатып, бул жерде
жумушуң бар, иштей бер деп уруксат берип, ушул жерде жашап жүрүп, биздин ишеничибизге кирип, үйдө кандай эмне болуп жатканын баардыгын билип, бул биздин ишеничибизге толук кирип, машинабызды сатып берем деп, досу Курал жана Канай аттуу балдар менен машинабызда айдап кетет. Биринчи Audi A6 үлгүсүндөгү машинаны айдап кетип, анын жарым-жартылай акчасын берет. Аны Эшенкулов Канай санап берет акчаны. Андан кийин менин ал Audi A6 менин күйөөмө тиешелүү машина болот. Менин өзүмө тиешелүү Nissan Tiana үлгүсүндөгү машина болот. Аны сатып туруп акчасын беребиз деп, бул машинаны Канай менен Кулчунов Курал экөө сөзүн берип, распискасын жазып туруп алып кетет. Анан машинаны сатып туруп акчасын беребиз дегендиктен биз макул болгонбуз ага. Анан бул белгиленген мөөнөткө жеткенде бала телефонун өчүрүп алып кеткен, кылмышкер телефонун өчүрүп качат. Биз өзүбүз издеп кылмышкерди өзүбүз таап, өзүбүз укук коргоо органдарынын колуна өзүбүз салып бердик. Ал жерден тергөө арызыбыз Ленин райондук ровдысына жазылат. Мен өзүм барып жазгам. Бул кылмышкерлер менен укук коргоо органдары толук тыгыз байланышта деп мен кесе айта алам. Себеби мен барганда эле бул кылмышты эки бала келип алып кеткен машинаны десем, жок. Эже, бул жерде дагы бир алдаган кыз бар экен, алданган кыз, аныкы дагы бир чоң суммадагы акча экен. Ошентип билдим. Бизде ушундай маалыматтар болуп атат, бирок ал кызды тааныбайбыз деп барып, ушу Кулчуновдун атына жана Эшенкулов Канайдын атына арыз жазам деп РОВДга барганда, ошол жерден РОВДдан арыз алган ким экенин билбейм аты жөнүн. Эгерде ушуну тактаса чыгат, ошол күнү ким сменада болгон. Ошо арыз алган бала эже өз арыз бир эле кишиге жазып, ал кызды да ээрчитпей өзүңүздүн машинаңызды алып чыгып кете бериңиз. Аларга да төлөгөнгө оңой болот дегенинен мен аларга алданып бир эле Кулчуновдун атына жазылам, бирок Канай эч жака кача албайт, бул кылмыштан эч жака кача албайт. Ушу жерге бир эмес эки жолу келип машинаны алып кетип атат. Машинаны өзүнө өткөрүп атат. Тергөө маалында дагы колдон колго өткөрүп, эки колго өткөрүп атат. Канай эч жака кача албайт бул жерден. Барып арыз жаздым. Арыз жазып, үйгө арызды 5 февраль 2018 жылы жазылды. Машинаны 2017 жылы декабрь айында алып кетишип атат. Бир айлык мөөнөт менен. Декабрь айында болгондо ошо январь айы этеги болуп, ошо бир ай мөөнөт болуп, жыл которулуп кетип атат да. Анан 5 февралда арыз жазылган. Арызды жазгандан кийин, ошо 5 февраль күнү түштөн кийин барып, кечки 8-дерде, 7-8-дерде жазып, үйгө кире электе Канай телефон чалды. Менин телефонума чалып, номеримди кайдан алганын билбейм. Эже, сиз менин атыма арыз жаздыңызбы дегенинен, ооба, жазгам десем, эже, сиз менен үйгө барып сүйлөшүүгө болобу деди. Кел дедим. Үйгө келе электе, үйүмө кире электе чалды, жолдон сүйлөштүк. Анан үйгө келгенден кийин жарым саатка жеткен жок, Канай келди. Бул жерге келип, Канай келгенден кийин достору менен келди. Эшиктин алдында туруп сүйлөштүк. Мен көпкө сүйлөшкөн жокмун. Мен алар менен деле көпкө сүйлөшө бербейм. Бардым да кайттым, машина каяка сатылды десем, билбейм деди. Каяка саттыңар, Канакей, машинаны таап бербейсиңерби?
десем мен эч нерсе билбейм деди. Бул жерде машина эмес, дагы бир кызды чоң акчага алдапсыңар. Аны дагы биз угуп атабыз. Кичине колубузда документтерибиз бар деп айттым. Ошентсем кызды да тааныбайм, машинаңарды көргөн жокмун. Аябай кыбыланы карап алып карганам. Мынакей карганып берем, Кудай урсун, ушул түн уруп кетсин. Мен 5-күн сайын мечитке барам деп ошондой сөздөрдү сүйлөдү. Мен айттым, кылмышты кылып алып, кылмышты жуушу үчүн Кудайдан кечирим сурабайлы кой. Андан көрө чындыгыңды айт, кызды тааныйсың, бизде тааныбайм деди. Машинаны көл тарапка сатылыптыр деп уктук, имиш угуп келатабыз азыр. Билесиңбиз, билбейм, мен эч нерсе билбейм деди. Анан эже айтыңызчы, арызды кимге жаздыңыз деп сурагандан мен Куралдын атына эле жаздым арызды деп ошентсем, ошол сөздү уккандан кийин ошол жерден турган жерден бул 380 градуска бурулду. Куралды знать не знаю, мен кыскасы билгим келбейт, тааныбайм деп тааныбаганга чыкты. Себеби арызды бунун атына жазылбагандан кийин бул дагы Куралды билбеймге чыкты. Бирок эч жака жоопкерчиликтен качып кутула албайт. Келгени келген. Бул Курал эрте менен машинаны алып кетерде биринчи канай келген эмес. Эрте менен эрте Курал келген, машинаны сүрөткө тартып, видеого тартып, даже дөңгөлөктөрүнүн протекторуна чейин, протектору моомчалык экен деп тартып, бүттүгүн видео кылып жөнөтүп атты. Кимге десем, партнерум Канайга жөнөтүп атам деди. Ушулардын баарын такылдап, таптап бергиле деп тергөөдө айтып турсак дагы бир дагы иш, биздин бир дагы суранычыбыз аткарылган жок. РОВДга арыз түшкөндөн баштап ушул машинаны арестке коюп бергиле деп Аникеев Нурмухаммедден канча ирет сурансам дагы ушуну машинаны арестке коюлган жок. Бул кайра Аникеев кылмышкерлер менен тыгыз иштешип, машинаны колдон колго өткөрүүгө толук мүмкүнчүлүк түзүп берип, толук жардам берди. Себеби Нурмухаммед эмесин биринчи арыз жазылып барып, арыз жазылгандан кийин ал журналга түшүп, номер алып, ушундай шарттары бар экен, аны мен түшүнбөйм. Ошол шарттары бүткөндөн кийин иш бөлүнүп берилет экен. Аникеев Нурмухаммеддин колуна тийгенден кийин мен тергөөчү ким экенин таанышайын деп бардым. Барсам Нурмухаммед Аникеев деген мен болом деди. РОВДнун эшигинин алдында туруптур. Жолдошум экөөбүз бардык. Барсак эле иш баштала элек, еще мени менен тааныша элек деле Нурмухаммед Аникеев, эже бүгүн конокко бармак элем. Мага кичине бензин, анан конокко жеткүүдөй кичине тыйынтып бересизби деп сурады. Өз оозу менен сурады. Мен шыр эле чалкаман кеттим. Эмнеге биз жабыркап сенден жардам сурап келип атсак, сен бизден жардам сурайсың, еще мени менен тааныша элексиң сен. Иш менен тааныша элек, кандай ушуга сенин өзүңдүн уятың барды деп басып кеттим. Сүйлөшкүм да келген жок. Андан кийин бул ошо кылмышкерлер менен тыгыз байланышта болуп алды. Тыгыз байланышта болуп, менин айткан көрсөтмөлөрүмдү толук да жазбай, толук да түшүрбөй жатты протоколго. Өзүм карап туруп, бардыгын текшерип, такылдап жаздырып аткан күндө дагы көп нерселерди унутта калтырды. Укук коргоо органдары карапайым адамдарды коргобой эле кайра кылмышкерлерге жардам берип, ошолордун ишин илгерилетип жүргүзүп берет экен. Жоопкерчиликтен алыстатат экен. Ушул машиналарды шыр эле арестке коюп койгондо колдон колго өтпөйт эле. Бул жерге келгенде арыз жазылганда Канай тааныбайм, машинаны билбейм, көргөн жокмун, мен саткан жокмун деп айтып алып, кайра ошол карганып мечитке барам деп алгандан кийин, бир айдан кийин кайра
токмоктук Мелис уулу Кубатка өткөрүп берип атат. Алар деле өзүнүн кругунан алыс кетпеген балдар экен. Бүт өзүнүн кругундагы балдар экен. Алар деле өзүнүн аял тараптан туугандары болуп кетет деп уктук. Кыскасы булар алыс кетпей эле бирине бири өткөрө берген да. Ушул бул кимдин шалаакылыгы болот? Укук коргоо органдарынын шалаакылыгы болот. Машинаны өзүбүз издеп таап, буларга баш бербей, айдаттырып, келип туруп, арестке койдуруп, камакка койдурсак, 2 машинаны тең. Буларга Ленинский прокуратуранын прокурору Улук Калыков дагы аябай көп жардам берген. Бүт тарабы буларга төп келишкен да, жардам берип, бир эмес 2 соттун колунан өткөн тергөө маалында машина камакта калтырылсын деген ошо Ленин райондук соттун төрагасы Касымбековдун жана ошол эле райондун судьясы Жошовдун чечими бар. 2 соттун чечими аны эч көзүнө илбей Ленин райондук прокуратурасынын прокурору Улук Калыков 2 соттун чечимин көзүнө илбей токтолуп арестте туруп, аны же укук коргоо органдары бизди коргоп, машинабызды издеп таап берсечи, өзүбүз таап апарып койдурган машинаны Улук Калыков чыгарып берип атат. Nissan Tiana'ны болсо, республиканский ГАИнин машина токтотуучу жайына койгонбуз. Ал жерден машинаны 2019-жылдын 20-ноябрында чыгарып кетиптир. Биз бардыгы мыйзам чегинде чечилет, Кыргызстанда мыйзамдуулук бар деп биз мындай ишке башыбызга түшпөгөндөн кийин билбейт экенбиз. Мыйзам бар, бардыгы мыйзам чегинде чечилет деп отура берсек, 2019-жылдын 20-ноябрында эле Улук Калыков прокурор Ленин райондук прокуратуранын зам прокурору Улук Калыковдун чечими менен 19-жылы эле машинаны чыгарып кетиптир. Аны биз билбеппиз. Бирок бул жерден дагы бир суроо жаралат да, 2 соттун чечими колунда турат. Мелис уулу Кубат, булар ушул уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү ушунун ичинде деп сот процесси жүрүп атканда Ленин райондук соттун судьясы Касымбековдон суранып аттык. Ошол Мелис уулу Кубатты ал сот процессинде күбө катары өткөрдү. Кат менен да кайрылды. Жок, бул күбө эмес, бул кылмышкер. Кылмышкердин колуна өттү. Ушул топто биз тактап беребиз десек, судья буларга бөлүнгөн иш бар. Ошо боюнча булар жазасын алат деп. Бул менин колумдагы иш жалаң гана Кулчуновдун иши боюнча деп түшүндүрдү. Анан кийинки сот процесстерде макул каралат деп биз ошого ишенип калдык. Ишенип калса, эметип элге түшүнүктүү эле болду. Сиз эме кылсаңыз, акыркы сөзүңүздү айтсаңыз, азыркы убакытта каралып атат да, элге бир кайрылуу жасаңыз, акыркы сөзүңүз элден эмне дейт элесиз? Кыргыз элиме кайрылат элем. Биздин өлкөдө жакшы президент келди, мыйзамдуулук орнойт деп ишенип турабыз. Бул Садыр Жапаровдун дагы башынан көп кыйынчылыктар өттү. Бардыгына кыргыз элиме, ушу карапайым элге карайт деп аябай ушудан үмүттөнүп турабыз. Садыр Жапаровго да кайрылам, президент. Башкы прокуратуранын прокурору, айтыңыз. Башкы прокуратуранын прокурору Зулушов Зулушовичке кайрылам. ГКМБнын башчысы Ташиев Кыдыршаевич Камчыбекке да кайрылам. Ушул болуп аткан ушул кылмыш ишин көзөмөлгө алып, чын жагына
чечип берүүңүздөрдү суранам. Ушул иштин азабынан артынан жүрүп ден соолугуман да ажырадым. Суранып кетем, силерге ишеничим чоң иштерди жасап атасыздар. Эми бул ишти сиздерди так туура чечип берет деп силерден үмүтүм чоң жана ишенем. Телефон номеринизди айтып коесуз. Телефон номерим 707 93 00 51. Урматтуу кыргыз элим, сиздерге мен мындай кичине маалымат берип кетейин. Эже ушул иштин артынан азыркы убакытта ушул алдап кеткен жанагыл эле тиги жакта зордогон адамдар бул жакка да келип, бул эженин 2 машинасын алдап кеткен. Азыркы убакытта бул эже соттон адилеттүүлүктү таппай, азыркы убакытта экинчи топто майып болуп калды. Өзүңөр көрүп атасыңар, мына ногу менен басат. Урматтуу кыргыз элим, кече 4 буту менен чуркап жүргөн адам бүгүн балдак менен басып калды. Урматтуу кыргыз элим, бир нерсе айтып кетейин, баарыңар туура түшүнүп, туура кабыл алгыла. Ушуга окшогон уурулар, алдамчылар, аферистер, жегичтер ушунчалык чуркап жүрсө дагы, документтери болсо дагы кутулуп кетип жатышат. Булардын аркасында чоң Крим төбөл болобу, чоң крышасы болобу, ошолор калкалап тургандыктан иш 3 жылдан бери жылбай келүүдө экен. Мен кайдыгер карап кое албадым. Ошон үчүн бул жака келип, буларды тартып берүүнү туура көрдүм. Урматтуу кыргыз элим, баардыгыңыздардан суранам. Баардыгыңыздар жапатырмак ушул нерсеге өз оюңуздарды айтып коюшуңуздарды өтүнөм. Мындай нерсени эч ким башына салбасын. Бул эки үй бүлө тең таластыктар. Талас областынан болот. Бир үй бүлө мен өзүм Кыргызстан айылынан болсом, бул жактагы жеңебиз ошол айылдан болот. Бирок Кыргызстанда адилетсиздик болгон үчүн 3 жылдан бери акырына чыга албай келүүдө. Мен ушул нерсенин баардыгын туура түшүнүп, туура кабыл алып атам. Ушундай кыз зордуктоо болгон ал жерде. Сенин видеолоруңду ар бир жака чыгарып жиберем деп, Кулчунов Курал деген аны коркутуп, телефондорун, алтындарын ломбардка койдуртуп, телефондорун сатып, акча алып жүргөн. Жада калса контрактка келген акчаларында бүттүгүн алып, ар бир жерден ар кандай нерселерди кылып жүргөн. Кийин ошол эле эме үйдүн документи ошол кызга жазылганын билип, үйдү сатуу максатында кылып аткан жеринен булар кармалып калышат. Жада калса ошол үйгө тиешелүү гаражды сатып жетишет. Андан кийин бул жактагы алдын сүйлөп кеткен эженин 2 машинасын алдап кеткенге үлгүрүшөт. Урматтуу кыргыз элим, мындай нерсени эч кимдин башына салбасын. Болгону биз чындыкты гана талап кылып чыгып бердик. 1 саат эфир болду. Бирок болгону кыргыз элим, баардыгыңар туура кабыл алып, туура түшүнөт деп ойлойм. Эч кимдердин башыңарга жаман нерсе келип түшпөсүн. Жапатырмак баардыгыбыз жардам берели. Уурулар, жегичтер, акчасына таянган мас болгондор, ар бир крышасына таянгандар, ошолордун заманы бүттү деп эсептейли. Эмнеге дегенде өзүңөр аларга окшогон ууру жегичтердин заманы 20-жылы менен бүтүп калган. Ошого кыргыз элим, адилеттүүлүк Кыргызстанда жашайлы. Келечегибиз кенен болсун десеңер, ушуга окшогон жапа чеккен адамдарга колуңардан келишинче жардам бергиле. Бул эфирде отуруп алып, ар кандай сөкпөгүлө. Ар кимиңердин башыңарга майып болуп калыш толук мүмкүн. Анткени Аллах Таала бул дүйнөнү кун фая кун деген сыпаты менен жаратып койгон. Ким эмне күнөө кылган болсо, сөзсүз түрдө ал чоңбу, кичинеби, акпы, карабы, кызылбы жана башкабы сөзсүз түрдө жоопко тартылышы абзел. Ошон үчүн азыркы убакыттагы Садыр Нуркожоевич президентибизге жана улуттук коопсуздук кызматкерине Камчыбек Кыдыршаевичке жана
Курманкул Усулушевго башкы прокуратурага кайрылат элек. Мен өзүмдүн айылымда ушундай болуп атканын көрүп, угуп, аябай таң калдым. Ошон үчүн мейли зордуктоо фактысы менен камаса бир жөн эле. Ал жерде бир 10го жакын адам камалып кетиш керек болчу экен. Бирок бир эле адам болгондо дагы жазага тартылып, аз мөөнөттөгүл жана мошенник эмеси менен тартылган. Алдамчылык деген берене менен тартылган жоопко. Бул өтө адилетсиздик. Ошон үчүн бул жактагы азыр жеңенин да сиздерге эме кылам. Ким жанагы айтып аткан Крим төбөл болобу, жанагы адамдардан ким жапа чеккен болсо, баардыгыңар кайрылгыла. Мен негизи эч убакта мындай эфирди кылбайт элем, бирок ушуну эфирди чыгарууга мен мажбур болдум. Эмнеге дегенде өзүбүздүн айылдан болуп жатканы мени тынч уктата алган жок. Урматтуу бир туугандар, баарыңар туура түшүнүп, туура кабыл алгыла. Бул жакта жеңенин силерге номерин эме кылам. Ушудан жапа чеккендер болсо, жанагы аттар аталып кеткендер, азырда жеңе бир сире аттарын атайт, кимдер крышать этип атат, аркасында кимдер турат. Ошолордон жапа чеккендер болсо, бул номерлерге кайрылсаңыздар болот. Баардыгын социалдык тармактарга чыгарышыңарды өтүнөбүз. Эмнеге дегенде карапайым калк баарын билсин. Акты ак, караны кара дегенди билип жүрүүнү өтүнөт элек. Урматтуу кыргыз элим, биз ушул кылмыштын үстүндө турган кылмышты баягы бизде бир жөн эле көчөдө жүргөндөр жасай албайт. Бүгүн баягы бизде Кыргызстанда канча уюшкан кылмыштуу топ бар экенин Өткүрбек Жамшитов өзүнүн башкы прокурор болуп келгенде айтып тастыктаган. Мынча уюшкан кылмыштуу топ бар, 500төн ашык деп. Мына ошол уюшкан кылмыштуу топтун ушул убакка чейин Жээнбековдун учурунда дагы эч ким жазага тартылбагандан кийин аягы келип ушундай иштер болуп кетти. Мына биздин бир бейкүнөө кыздарыбызга, балдарыбызга кол салуулар, биз коргой албай калдык балдар кыздарыбызды ишкер катары. Мына ушундай көрүнүштөр болуп атат аягында. Ошол эле уюшкан кылмыштуу топтор алдына бир уюшкан бир балдарды жумшап иш жасатып атат. Бүгүн бир ишкердин үйүн тартып алып, же бир жерин тартып алып, же дагы бир оор кылмыштарды жасап атышат. Анан мындай баарыбыз кайдыгер карап олтура берсек, бул орган тарап менен биригип эле иш жасап атат деп айта алам мен. Биз жабырланган тараптардын өзүнүн күчү жетпейт экен буга. Мен кыргыз элиме бүгүн бул иш жабылып калса, эртең бул кылмышкерлер эч кандай кылмыш жасабайт деп ким кепилдик бере алат буларга? Эч ким кепилдик бере албайт. Ушу прокуратура дагы, күч органдары, укук коргоочулар дагы эч ким буларга кепилдик бере албайт. Бүгүн мен макул деп ушул ишти көзүмдү жумуп кете берген күндө дагы үйүмдү, квартираңды ал деп биздин аркабыздан мыйзам чегинде эмес, опуглар аябай чалууларды жасап, биздин аркабыздан ар кандай адамдарды салып атышты. Үйүңдүн квартирасын ал. Булар кармалган учурда гана төлөп берип чыгып кетип берип көнүшкөн экен дагы мындай кылмыштарды жасап. Ошолор бизге улам чыгып атты, квартираңды ал, арызыңды алгын депчи. Коркутуулар, ар кандай кысымдар болуп атты бизге. Бирок биз бир гана мыйзам чегинде, биз мыйзамдуу өлкөдө жашайбыз. Мыйзам чегинде чечилсин деген гана талабыбызды койдук. Кылмышкерлер жазасыз калбашын талап кылып атабыз. Бүгүнкү күндө биздин бардык позициябызды, ушул биздин оюбузду бардыгын прокуратурадагы, укук коргоочулар да билет. Кылмышкер бир квартира менен, жана ошол эле гараж менен, ошол эле эжелердин 2 машинасы менен чектелген эмес ал жерде. Менин кызымдын тагдырын талкалап туруп, ушул ишке барышкан. Бул кызды андан кийин өлтүрүп кетишмек экен. Бул ошол эмеге жетишпей калган максатына булар. 1 ай чамасында болуп кеткен иш бул. Бул күнөөнүн баарын ушул 1 ай чамасында жасашып алып, кызга оодарып атышат. 1 айдын ичинде мындай кылмыш билбейм кандай немеде болуп кетет, бул түшүнбөйм. Аябай планды түзүп, бардыгын ойлонуштуруп жасашкан, бирок
бул кылмышкерлер кармалып калышты аягында. Орган тарап ошону жазага тартпай атат бүгүнкү күнгө чейин. Үстүнөн кылмыш козголгон кылмыш иштери бар бүгүнкү күнү мына. Эшенкуловдун да, Абдыбековдун да үстүнөн 4 кылмыш иши козголуп турат, бирок жазага тарта албайт. Эмне үчүн кылмыш козголгон кылмышкерлердин үстүндө кылмыш иши турса, жазага тартуу ушунча оор болду. Анткени бунун үстүндө Төрөгелдиев Асейин деген көрүнүктүү пирим авторитеттер бар бул жерде. Көрүнүктүү били кандай экенин билбейм, бирок мен ушул Төрөгелдиев Асейинде өзүм айылдашым болот. Ушул иште ушул Төрөгелдиев Асейин бар дегеннен мен телефон номерин таап Асейинге байланышка чыктым. Ал учурда Асейинди мен эмне иш кылып жүргөнүн бир гана билем. Сооронбай Жээнбековдун выборунда бир чамадан доллар көтөрүп барып Таластын элинин голосун сатып алып жүргөн жерин гана билишет элдер мына. Бардык Талас эли билет, мен калп айтып аткан болсом, ошо голосторду сатып алып, кайсы бийлик келсе ошонун эмесине чуркап жүргөн адамдар булар. Биздин президенттик шайлоо болобу, же парламенттик шайлоо болобу, бул уюшкан кылмыштуу топтун эмне тиешеси бар бул жерде? Айылын, элин колун салдырып бергенге булардын кандай акысы бар? Кантип ошуга барышат булар? Уюшкан кылмыштуу топ болсо, мен элимди силерге салгызып берем деп, бир топ акча менен элдин голосун сатып алышат. Дайыма шайлоодо ошол жерде турушат мына. Эмне үчүн мындай? Жарандар өз калоосу менен, өзүнүн макулдугу менен, өзүнүн ою менен дагы шайлоо таза өтүшү керек да. Мына Жапаровдун кечээкү шайлоодо дагы, президенттик шайлоодо дагы ошол эле Төрөгелдиев барды деп уктук, бирок элди сал деп мындай үгүт ишин жүргүзгөн жок, бирок сыртынан карап турушту да. Бардык жакка баягы чуркаган бийликти алып келген адам катары көрүнүшөт да булар, дайыма ушинтип көнүшкөн. Бирок Төрөгелдиев Асейин 14 мүнөт сүйлөшкөн учурда айтты мага. Мен Эшенкулов Канайды менин атымды чыгарбай, жаман кылбай иш жаса деп айткам деди. Булар атын чыгарбай, бири-бирине ишенип иш жасай берсе, бизге окшогон бир бейкүнөө адамдар, менин кызымга окшогон адамдар тагдыры талкаланып кала береби бул жерде? Буларга квартира керек экен, башка жол менен тартып алса болбойбу? Бул кылмышты эмне үчүн мындай оор түрүн жасады? Булар ошол кылмышты баягы кызга жазылып калган үчүн гана, ушул буларга мындай ыңгайлуу болгон үчүн гана, ушул квартираны алыш үчүн гана жасалган кылмыш деп айта алам мен бул бүгүнкү жасалып аткан кылмыштарын. Анан ошондой эле ушул иштин үстүндө турган Самоха аттуу Сагынтай деген биздин өзүбүздүн айылдаш ушундай каралардын дагы бир криминалдардын авторитети бар. Айылда бардык баягы иштерди өзү чечип, мындай Мелис Турганбаев менен бир чогуу спорт школдордо окуп, ошол Мелис Турганбаев менен көп иштерди чечип, мыйзамсыз да, мисалы бул орган тарапта иштесе чечсе болот эле, бирок мыйзамсыз чечип келген Кыргызстандын эли деле билет, бардыгы билет. Ушул Сагынтай эке ушул ишке киришип атат. Анткени буну мен өзүм ачыктай алган жокмун. Буну Канай ачыктады. Бир эле звонок менен мен бүгүн түрмөгө кирип барам деди, СИЗОго. Анткени бул жерге Сагынтайды байкеге чалды ал учурда. Сагынтай байкеге чалып, Бакыт акегем экөөбүздү бир звонок менен бүгүн СИЗОго киргизиңиз деп айтты да. Өзү ачыктады, бул мен билбейм Сагынтай экени эмне иш кылып жүргөнүн, бирок бул ушул кылмыштын үстүндө турган экенин өздөрү аныкташып атат. Мени биздин жактоочубуз Айдаровго да Сагынтай эке чыкты бир убакта. Айдаров талай байке мага чалып, сен айтып аткан Самоха деген мага адам жиберип атат, номеримди суратып атат, эмне кылайын деп айтты. Мен бере бериңиз деп номерин берген Айдаров. Бирок Сагынтай экенин эмне деп айтканын же коркутуулар болду адвокатыбызга, же бир акча сунушталуулар болду, мен биле албайм, бирок кийин ал белгисиз болуп калды да. Эгер Сагынтай эке киришпеген болсо, эмне үчүн ал жерге адвокатка адам жиберет, эмне үчүн Эшенкуловду СИЗОго Кулчуновдун үстүнө бир эмес эки жолу киргизет? Эми бул бардыгын өздөрү ачыктап атат. Мындай кылмышты кылмышкерлер өздөрү жасай албайт.
үстүндө турган ушул кирим авторитеттерди дагы жазага тартууңуздарды өтүнөм. Урматтуу биздин азыркы эл үмүт кылып, эл баягы ишенип шайлаган Садыр Нуркожоевич, УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев Кыдыршаевич, биз сиздерге кайрылат элем. Ушундай криминалдар, ушундай бандиттер жашаган өлкөдө эч кандай тынчтык болбойт. Буларды жазасыз бир мындай фактысы жок камап коюуга да, жазага тартууга да болот бүгүнкү күндө. Эмне үчүн булар өздөрү Кыргызстанды менчигине айландыргандай ар бир областты, ар бир районго чейин өздөрүнүн адамдарын шайлашып, азыр бир элдин үстүнө иш жасап атышат булар, криминалдар. Эмне үчүн мындай? Криминал болгон жерде бардык иштердин үстүндө, коррупциялык иштердин үстүндө дагы ушу криминалдар аралашат экен. Эми эл деле билет, сиздер дагы билесиздер буну. Анан ушул биздин ишибизди эч кандай аягына чыгара алган жокпуз. Анткени мен Сагынтай байкедей болуп, мен бир министр менен же болбосо генеральный прокуратуралар менен биз эч кандай байланышыбыз жок болгондон кийин ар бир жаран булардан жеңилип келген. Бул убакка чейин дагы толтура иштерди жасаган деп ойлойм. Булар жазага тартылуусун талап кылат элем. Кимиси крышевайт этип аткан болсо дагы, ошону кимиси коргоп аткан болсо дагы мыйзам чегинде жазалат деген үмүттөмүн мен. Мен элге да кайрылат элем. Ушунча бир 7 жылдап, 9 жылдап, 10 жылдап үйүн алгыскандар, жерин алгыскандар, машинасын алгыскандар, бир зорлук зомбулук көргөн ушул бандиттерден жабыркаган адамдар болсо, биз чогулалы, биргели. Садыр Нуркожоевич айткан, мен жалгыз өзүм баарына жетишпейм деп. Биз баарыбыз биргели. Мен ошон үчүн эфирге чыгып атам. Баарыбыз биригип, биргеликте жеңели. Биздин өлкөдө биз жашашыбыз керек. Криминал деген бул бандиттер, бул уруулар жок болушун талап кылат элем мен. Телефон номерин айтып коесузбу? Менин номерим 0500 300 574. Элден жардам сурайм. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга чоң рахмат көрүп бергениңиздерге. Ассаламу алейкум. Мен эфирде өчүрөм. Өзүңүздөрдүн оюңуздар жазыңыздар. Ушул өйдө жактагыларга жетишин суранабыз. Жана ушул жерде аттар аталгандар сөзсүз түрдө жазасын алышы керек.